Ну а следующая номинация одна из самых ожидаемых и интригующих. Это «Лучший исполнитель 2016». Именно в этой номинации за всю историю церемонии «Песни года» НТС всегда развертывались нешуточные баталии. Телезрители и поклонники боролись за своих звезд с помощью СМС буквально до последнего дня голосования. Албетте кесиптешим айтып өткөндөй, бул номинацияда интрига аябай катуу болду. Себеби дегенде баардык катышуучуларыбыз жеңишке татык болчу, бирок бизде деген конкурстун шартына байланыштуу тилекке каршы бир эле жеңүүчү болуш керек эле. Итак, лучший исполнитель 2016 – это Нурлан Насип. Пожалуйста, пару слов. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, НТС каналынын көрөрмандары. Жана бизди угаткан жалпы көрөрмандар, бизге добуш берген көрөрмандарга терең ыраазычылыгымды билгизем. Албетте биз эл бар үчүн ырчыбыз, ошондуктан бизди колдогон жалпы көрөрмандарыбызга жана НТС каналына терең ыраазычылыгымды билгизем сиздерге. Рахмат. Сизге да рахмат. Белеңиз кут болсун. Буюрса да чоң ийгиликтер күтмөкчүбүз. Поздравляем!
Ассаламу алейкум кыргыз элим, бардыгыңыздарды кирип келген жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Албетте биз азыр НТС каналында сүйүнүчү менен сиздер менен бөлүшөйүн деп турам. Анткени быйыл дагы НТС каналында жылдын мыкты ырчы наамын экинчи жолу алып отурамын. Андыктан мага добуш берген, мени колдогон бардык сүйүктүү көрөрмандарыма, угармандарыма, жалпы карапайым кыргыз элиме ыраазычылыгымды билгиземин. Ар дайым мен жазган чыгармаларым сиздердин жүрөгүңүздөрдөн түнөк таба берсин. 2017 жыл элибизде жакшы жылдардан болсун. Токчулуктун жылы болсун. Кыргыз элибиз өнүгөрсүн. Жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын.